Канал Неман эл аралык баңги заттарга каршы операциясынын алкагында Ысык көлдө ири өлчөмдөгү баңги заттарды ташыган жара аңгармалды. Маалыматка ылайык Ички иштер министрлигинин баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Ысык көл жана Нарын облустары боюнча башкармалыгына Ысык көл облусунун аймагында баңги заттарды сатуу менен алектенип жүрөт деген маалымат келип түшкөн. Аталган факт боюнча Жети Өгүз райондук милициясы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 283 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Жети Өгүз районунун Барскоон айылында кызматкерлер тарабынан атайын тергөө аракеттерин өткөрүү учурунда 1988 жылы туулган жарандын башкаруусундагы Honda CR-V автоунаасы токтотулган. Аталган унаада айдоочунун отургучунун алдында ичинде баңгизат каражаты салынган 60 ширеңке кутучасы табылып алынган деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда кармалган адам Каракол шаарынын тергөө изоляциясына киргизилди.